Кыргызстан менен Германиянын ортосунда дээрлик бардык тармактар боюнча кызматташтык алакасы түзүлгөн. Анын ичинен соода экономикалык багытка артыкчылык берилип, товарлардын экспорту импорту жөнгө салынган. Бирок көлөмү аз. Экономика жана каржы министрлигинин маалыматына караганда 2021 жылдын башынан бери эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 22,8 миллион долларды түздү. Көрсөткүчтөр былтыркы жылга салыштырмалуу өскөнү менен тараптардын соода экономикалык потенциалы дагы деле толук пайдаланылбай келет. Кыргызстандан Германияга болгон кыргыз экспортту көлөмү аз. Алардын ичинде ар кандай түстүү баалуу металлдар жана башка химиялык металлдардын кылдыктары жана сыныктары, кургатылган жана консерваланган жашылча жемиштер, жаңгактар, керамикалык буюмдар жана башка товарлар экспорттолот. Кыргызстан менен Германия ВСП+ программасы боюнча да кызматташат. Анын алкагында биздин өлкө Европа биримдигине 6000ден ашык товардын түрлөрүн бажы, салык төлөмдөрүсүз же жеңилдетилген шартта экспорттой алат. Бирок адистердин айтымында бул мүмкүнчүлүктү пайдаланууда ишкерлер үчүн кыйынчылык жаратууда. Биринчиден жол алыс, экинчиден көлөм аз. Рынок бар. Биздин продукцияга талап бар. Биздин продукциябыз албетте органик деп айтышы зорураак бүгүнкү күндө. Бирок ошол экопродуктка жол болсом биздики негизи дары-дармек аз колдонгон өлкөгө киребиз бизчи. Ушуну пайдаланып, мен оюмча, ушул жака көбүрөөк басым жасап, бирок көлөмүнө дагы маани беришибиз керек да. Негизи Германия менен кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясатынын Европа багытындагы негизги артыкчылыктарынын бири. Бул тууралуу күн мурун президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Германиядагы ардактуу консулдарын кабыл алуу учурунда билдирди. Анда өлкө башчысы Кыргызстанда инвесторлорду ар тараптуу колдоого жана аларга жагымдуу шарттарды түзүүгө даяр экенин белгиледи. Өз кезегинде консулдар чет элдик ишкерлер тажрыйбалар менен бөлүшүүнү каалаарын, Кыргызстанда бизнес долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү идеялары бар экендигин кошумчалашты. Мы хорошо понимаем роль и значение иностранных инвестиций в развитии государства, поэтому с момента избрания президентом Кыргызской Республики я привержен к тому, что всячески поддерживать инвесторов. Мы уделяем особое внимание созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов в Кыргызстане. Германия мамлекети учурда Кыргызстанда билим берүү, саламаттыкты сактоо жана айлана чөйрөнү коргоо багытындагы бир катар социалдык долбоорлорду ишке ашырууда. Буга чейин Германия өнүктүрүү банкы 12 миллион еврого Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун алдында заманбап перинаталдык борборду курса. Германия эл аралык кызматташтык коому кесиптик билим берүү программасынын алкагында 3 айлык курстарды уюштуруп, жүздөгөн студенттер күнөскана куруу жана иштетүү, ширетүүчү, тигүүчүлүк, үй жылуулоо сыяктуу бир катар кесиптер боюнча билим алып келишет. Самат Асипов, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.